арыкты тазалап койгула, крышаны оңдоп бергиле, өзү ошону айтып, бирок бир дагы тыйынды төлөбөй эле жүрөт да. Ал менен төрага барып соттошот экен. Тияка барат, бияка барат, кошуна менен соттошуп жүрүшөт. Башка жерде башкача болушу мүмкүн. ТСЖнын төрагасы акчаны алып отчетту бербей, же отчетту берсе мындай формалдуу түрүндө берет, же чогулушту өткөрсө чогулушка аз киши катышат, көпчүлүк наразы болот да. Акчаны берсек дагы бирок каяка кеткенин билбейбиз деп. Ушундай ызы-чуу өтө көп. Шаарда өзүңүз эле угуп жүрөсүз ошол боюнча. Мүмкүн силерге дагы шайлоочулар кайрылып жүрүшөт ошол маселелер боюнча. Биз таптакыр эле ошол ТСЖны жок кылсак, анда башка маселе пайда болот да. Ошо үй башкаруусуз калса, лифттер, крыша, подъезд каралбай калат. Анда таптакыр эле бир топ эле маселе орчунду чыгып калат, тилекке каршы аны мэрия чече албайт азыр. Өзү чече албайт. Ошону анализдеп, мен мыйзам долбоорду сунуштап жатам, урматтуу депутаттар. Биринчиден, азыр өзүңүздөр билгенде чогулушка көп киши келбейт. Бирөөсү жумушта болот, бирөөсү садикке барат, баланы алам деп. Бирөөдө ар кандай иштер, бирөөсү вообще таптакыр жашабайт, ижарага квартираны берип, башка жерде жүрүшү мүмкүн. Чогулушка келсе, араң эле 20-25 киши, 100 батир болсо, 25 араң эле киши чогулат да, араң эле. И то это в лучшем случае. Анан маселени мындай чечели деп атабыз да, санариптештирүү чогулуш, онлайн чогулуш, онлайн добуш берүү, ошону мыйзамга сунуштап жатам, урматтуу депутаттар. Чынында мындай алсак, 80% ТСЖ ошого өткөн. WhatsApp аркылуу сурамжылоону өткөрүп, алар ушундай чечимди чыгарып атышат. Бирок тилекке каршы кээ бир учурда акылдуу кишилер ошол чечимди жокко чыгарып жүрүшөт. Себеби негизи мыйзам боюнча онлайн сурамжылоо болбош керек. Кат жүзүндө болуш керек, кагазды чогулуш керек, протоколду түзүш керек, ошол жерде протоколдо ар бирөөсү колду коюш керек. Анан колду койгондон кийин 50% ашык болуш керек да. Мисалы 100 батир болсо, 51 квартира как минимум ошол жерге колду коюш керек да. Бул өтө чоң маселе, ошон үчүн онлайн добуш берүүнү киргизип жатабыз. Мен ойлойм, бул маселени бир топ эле чечет. Каерде болбосун, батирдин эси. Америкада болобу, Таласта болобу, Нарында болобу, ишип отуруп алып, ошол онлайн сурамжылоого катышса болот. Экинчи маселе. Мына ошол эле мен айткандай, төрагалар отчетту бербесе убагында, акча боюнча канча каяка кетти, канча чогулду, ушундай отчетту бербесе, анда жашоочу барып жергиликтүү органга арызды жазат, жергиликтүү орган штрафты салат. Төрага макул болбосо, анда барып сотко кайрылат. Экинчи тарап. Если мүмкүн бирөө 1 жыл төлөбөсө, көп убакта төлөбөй калса, ошого дагы айыппулду сунуштап жатам. Эми чынында үйдү мындай карасак, бул мүлк бүт бары ошол жашаган үйдө бүт бары эси да, ошол мүлктүн, подъездин, крышасын бүт бары эле мындай караш керек, бүт бары эле ошол каражатты бөлүш керек. Аз болобу, көп болобу, ишип каражатты в любом случае ошо бериш керек. Жок, мага тиешем жок, бул жерде акчаны төлөбөсө, андай болбош керек негизи. Подъезд общий, крыша жалпынан мындай элдики, бүт бары караш керек ошону. Ошон үчүн бирөөсү көп жыл төлөбөсө, ошо дагы айыппул салынат деп ушундай сунушту берип атабыз. Үчүнчү маселе. Урматтуу депутаттар, өзүңүздөр билгенде азыр ТСЖнын мүчөсү ким боло алат? Мисалы, ошол ТСЖ каттоону өтүп атканда,
ким катышса ошол мүчө болот. Анан ким макул болсо алар арызды жазат, кагазды жазат да, арызды жазып, анан мүчө катары кирет. Көпчүлүк ошол арызды жазбайт экен. Ошондо мисалы 100 квартиралык үйдө 40 киши мүчө болуш мүмкүн, 60 киши мүчө болбойт да. Андай дагы бар ТСЖ. Ошондо 40 мүчөнүн ичинде 21 эле киши катышып койсо, демек алар уже жалпысынан чечимди, бүт барына тийиштүү чечимди чыгарууга укуктуу. Бирок андай бул туура эмес өзү. Мен айтып атам, если эгер сен квартиранын собственник болсоң, квартиранын ээси болсоң, анда сен автоматически ошол ТСЖнын мүчө катары саналасың деп ушундай сунушту берип атам. Эмнеге ушундай кылып атам? Себеби ошол норма менен пайдаланат экен. Кээ председатель ТСЖлер алар алып алып, атайын мүчөлөрдү аз кылып, ошо алардын ичинде эле шайлоону өткөрүп эле жүрүшөт да. Андай кылбаш керек. Бүт бары собственниктер бүт бары катыш керек. Добушка катыш керек. Алар дагы билиш керек. Эмне боюнча добушту берип атышат, кайсы чечим чыгып атат, бүт бары билиш керек ошол боюнча. Төртүнчү сунуш, бул жерде биз банктык счет, дайыма ошол каражат боюнча спор болуп атат. Банктык счет негизи купуя болбош керек. Биз мына коммерциялык эмес уюмдарга, партияларга, диний уюмдарга биз мыйзамды чыгарганбыз аларга. Алардын мүлкү, банктык счету азыр секретный эмес. Алар коммерциялык эмес, аларды любой киши караса болот. Ушундай эле ТСЖде ким болбосун, ал дагы ошол счетту караганга укуктуу. Канча биз чогулттук акчаны, канчаны коротту ошол төрага, каяка кетирди. Ошол маселени дагы киргиздим. Бешинчи маселе. Жергиликтүү органдарга управляющий компанияларды түзүү боюнча укукту жазып жатабыз. Бул дагы керек менимче. Жергиликтүү органдар азыр мисалы биздин мэрия ар бир райондо управляющий компания түзсө, менимче бир топ эле маселе чечилет эле. Ошол эле дворник, ошол эле ыз ичүү лифттер боюнча, мусорка боюнча бир топ эле маселени чечсе болот эле да. ТСЖ керек болсо даже курбай эле, ошол управляющий компания барып эле үй бир топ эле маселени чечсе болот эле. Биз ушундай укукту берип атабыз, билбейм, мэрия макулбу, макул эмеспи, бирок Бишкектеги, бирок мүмкүн башка мэриялар макул болушат. Биз ошон үчүн ушундай шартты көрсөтүп берейли. Дагы норма бул управляющий компаниялар ачык дагы алар иштеш керек, алар дагы отчет бериш керек. Ошол боюнча дагы нормаларды мен киргиздим. Алар ТСЖдей ушундай эле отчетту бериш керек. Так көрсөтүш керек, канчаны акчаны чогултту, каяка кетирди. Прозрачность болуш керек, бүт бары ачык болуш керек. Ушундай, урматтуу депутаттар, мыйзам долбоорду сунуштап жатабыз, коллега экөөбүз. Колдоп бериңиздерди суранат элем, мына концепцияны, идеяны. Биз дагы мына заключенияны алдык, өкмөт тилекке каршы считаем нецелесообразный деп жазып атышат, максатка ылайыксыз. Бирок бул заключенияны курулуш министрлиги жазган. Хотя алар көпчүлүк ошол жергиликтүү маселеге киришпейт экен. Бир топ эле ыз ичүү болгондо эмен билбейт экен. Эмне себеп менен ошол өкмөт аларга тапшырманы беришти билбейт экен, бирок алар считаем нецелесообразный деп коюшту. Урматтуу депутаттар, суранат элем. Бизде цифровизация мына болуп атат. Биз ошол цифровизацияны дагы ТСЖге киргизиш керекпиз. Сөзсүз, ошондо бүт баары ачык болот. Ошондо бир топ эле ыз ичүүлөр жок болот. Ынтымак пайда болот. Кошуна менен соттошуп жүрбөш керек. Андай негизи болбош керек да. Бирөөсү мыйзамды сыйлабаса, мыйзамга башты ийбесе, анда ошол штраф салынат. Биз ушундай эле көрсөттүк.
Экинчи окууга болсо, силердин сунуштар болсо, керек болсо биз өкмөттү дагы чакырайлы, биз ушундай жумушчу топту кылып, чогуу экинчи окууда мыйзам долбоорду өзгөртөйлү. Бирок эң негизгиси бул жерде цифровизация кылыш керек. Доклад бүттү. Рахмат. Урматтуу депутаттар. Саламатсызбы, мэрдин орун басары Алиев Рамиз. Биз өкмөттүн позициясын колдоп атабыз. Бирок андай бир ТСЖ боюнча ошол Дастан Далбаевич айткан маселе бар, туура. Тилге каршы Бишкек шаарынын ичинде 714 үй бар, бизхоз. ТСЖ да жок ичинде, управляющий компанияда жок. Андай маселе бар, бирок мыйзам жагын ошол өкмөттүн позициясын да колдоп атабыз. Мыйзам жагын караш керек да. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Мындай кылайлы, урматтуу депутаттар, сунушту киргизет элем да. Биз азыр сураныч концепцияны колдоп, негизи мына президент эле айтып атпайбы, бүт жерде тармакта, ар бир тармакта санариптештирүү болуш керек деп. Ошол эле жерде дагы, ошол ТСЖ дагы санариптештирүү болуш керек да. Дагы эле ошол кагазды чогултмай, керек болсо, мына урматтуу депутаттар, азыр практика мындай. 10 күн ичинде чогулушту кылам десең, ошол барып катты жазасын. Ар бир жашоого катты жазыш керек негизи. Закон боюнча. Бирок биз мына уже керек болсо сотко укукту бердик. Мамлекеттик органдар электрондук системага өттү. Соттор дагы өттү. Оповещенияны СМС аркылуу, WhatsApp аркылуу бергенге алар укукту. А ТСЖге эмнеге болбойт? Мен ошого таң калам да. Менимче бул жерде өкмөт заключение жазып атканда специалисттер өзүлөр ошол маселени жакшы билбейт эле да. Жок, күн тартибин. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Бул негизинен мэрияга тиешелүү мыйзам долбоору да. Бул уже колдонуудагы үйлөр, ошол жерде жашап аткан основном жанагы көп кабаттуу үйлөр жөнүндө болуп атпайбы. Ошондуктан мэриянын бул мыйзамга эмне үчүн каршы болгонун так билсек. Эмне себептен, эмне пункту буларга туура келбей атат жазылган мыйзамдын. Жөн эле мындай биз каршыбыз деп анан неме кылбай, ушул мэриянын так позициясын уккум келет да мен. Могу жерде биз неге каршы болуп атабыз? Анткени ошол бир пунктта эле турат, управляющий компания мэрия киргизет деп. Ошону кантип киргизебиз? Кайсы компаниялар, кайсы мыйзамдын негизинде киргизилет? Ошол себептен мэриянын позициясы ошол мыйзамды чогуу мэрия менен отуруп, кайрадан карап, анан кайра киргизсек, анда жакшы болот эле да. Мен жооп берейинчи ошол боюнча. Негизи мыйзам долбоору 7 баракта да. Бул бир эле норманы. Аны экинчи окууда керек болсо алып салсак болот да. Бирок механизм жазылган, конкурс аркылуу, мисалы бизхоздун үйлөр болсо, силер ошол жерге барып управляющий компанияны бересиңер. Же өзүңөр эле түзүп, ошондой управляющий компания өзүңүздөр эле ошол үйдү карайсыңар. Негизи ушундай болуш керек. Башка мамлекеттерде мэрия өзү саясий эркти алып, өзү компанияны түзөт экен. Негизи ушундай эле болуш керек да. Дастан Далбаевич, мэрия конкретный пункту боюнча чогуу иштеп чыгалы биз макулбуз деп атпайбы? Каршы пикирден көрө, мына министр кабинет каршы пикирден көрө чогуу иштешип чыгып туруп алып келгениңиз жакшы болбойбу? Бир убакыттан турасыз, бирок мыйзам долбоору ишке кирмек да. Туура айтасыз. Ошон үчүн мен силерден суранып атпаймынбы? Биринчи окуудан өтүп, потому что биз биринчи окууда жыла албайбыз да. Регламент боюнча ушундай экен. Азыр кандай сунушту берсек дагы, аны только экинчи окууда бере алабыз да. Саламатсызбы? Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Дастан Далбаевич, негизи ТСЖ боюнча мыйзам долбоору
бүгүн учурдун талабы кайсы бир мамлекеттик органдар, министерстволор, кайсы бир ведомствонун өкүлдөрү өздөрүнүн тармагында мыйзамдарды жаңыртып, мыйзамдарды өзгөртүп, мыйзамдарды заман талабына шайкеш алып келүү үчүн иш алып барып атышат. Тилекке каршы ТСЖ боюнча бир дагы мамлекеттик орган тарабынан демилгеленип, бир дагы мамлекеттик кызмат тараптан бул багытка кызыктар болгон маселе жаралбай жатат да. Мен бул ТСЖ боюнча мыйзамдарды карап чыктым. Чындыгында бүгүн жарандар тарабында абдан көп бул тарапта суроолор чоң. Мына ушул мыйзам долбооруна дагы менин конкреттүү сунуштарым да бар. Сунушумду да берем экинчи окууда. Анан азыр ушул жерде мэрияга суроо бергим келип атат да. Мэрия, сиздер ушул ТСЖ боюнча акыркы 20 жыл дейбизби, 10 жыл дейбизби же 5 жыл дейбизби, канча жолу бир законопроект демилгелеп же ушул тармакты жөнгө салуу үчүн анткени сиздерге байма-бай арыз түшөт. ТСЖнын өкүлдөрү ошол жакта жашоочулардан даттанган, нааразы болгон арыздар дайыма келет да. Мына ушул арыздардын алкагында келгиле ушул тармакка бир өзгөртүү керек экен, келгиле ушул тармакты бир жөнгө салыш керек экен деген маселе менен бир мэрия тараптан иш аракет жүргөнбү буга чейин? Сиз туура айтасыз, ал маселе бар мэрияда. Мына мэриянын Бишкек шаарынын ичинде 3540 үй бар. Алардын ичинден тилекке каршы 714 үй бул бесхозный үй деп коебуз. Управляющий компанияда жок, ТСЖ да жок экен, осу да жок экен. Ошол бир топ маселе ажыралып атат да. Туура айтасыз, бизге көп келет эл, кайрылат, анткени ошол эле санитарлык нормага дал келбеген үйлөр бар экен, анан тазалыкта эч ким карабайт, анан кийин ошол эле лифт, ошол сыяктуу маселелер менен кайрылат. Ошол себептен бизде былтыр ноябрь айында комиссия түзүлдү. Азыркы убакта чейин бул комиссия иштеп атат. Атайын ошол маселелерди чечүү үчүн, анан кийин ошол мыйзамга сунуш бериш үчүн. Мен ошон үчүн айтып атам, эгер мүмкүнчүлүк болсо, ошол комиссиянын да жыйынтыгын чыгарып, ошол эске алып туруп, анан жаңы мыйзамга, ошол бүгүнкү мыйзамга ошол өзгөртүүлөрдү киргизсек болот. Негизи мен ойлойм бул тарапта мэриядагы өзү кызыктар болуп ушул тармакты жөнгө салуу үчүн бир иш алып барыш керек. Мына бул мыйзам 2013 жылы кабыл алыныптыр. 25 жылы, анан 26 жылдары бир өзгөртүү толуктоолорду киргизүү боюнча демилгелер көтөрүп, анча-мынча жерлерине маселе каралыптыр. Бирок мына дээрлик канча жылдан бери бул тармакта өзгөртүү толуктоо жасалбай жатат да. Анан Дастан Далбаевич, ушу төрагаларды шайлоодо сиздин долбоор боюнча төраганын мөөнөтү, төраганын финансылык отчеттуулугу, ишмердүүлүгү боюнча конкреттүү кандай сунушуңуз бар? Так, мөөнөт боюнча болот. Мисалы, бүгүн ар бир ТСЖнын өкүлү нааразы болуп атышат, отчет бербейт. Отчет бербейт, Эч кимге отчет бербейт, эч кимди тоготпойт. Жана аны эч ким кызматтан ала албайт. Ооба, анысы да бар. Мына ушул эң чоң көйгөй болуп атат да. Бирөө бекип калды, бүттү. Мисалы үчүн мен бир 2-3 ушул көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочулары ТСЖнын өкүлдөрү келди да. Анан келиптир. Мисалы 2000 жылдары болуптур ТСЖнын директору. Андан кийин ал үйлөрдү сатып кожоюндар алмашып келип туруп, мына жакынкы 2019 жылдары дагы бир ТСЖнын өкүлүн шайлап алышыптыр. То есть мындай бир башаламандык да, мурдакы мүлк ээлери бөлөк болгон, кийинки мүлк ээлери жылдан жылга алмашып отуруп таптакыр өзгөрүп, анан мурдакылардан эч ким жок болуп калып, кийинкилер жаңы ТСЖнын өкүлүн шайлап алган. То есть бирине бири укпайт, бирине бири отчет бербейт да. Анан ушул кызматтан алуу маселеси, анын финансылык отчеттуулугу боюнча кандай долбоорду белгилеп атасыз? Ушуну ачыктап койсоңуз кыскача. Мына бул жерде ошол мыйзам долбоордо бир топ рычагтар жазылып турат. Отчетту негизи төрага
сөзсүз бериш керек, анан жергиликтүү органдарга дагы бериш керек. Мен айтып атам, атайын ошол жергиликтүү орган катуу жардам бербесе дагы, бирок сайтка хотя бы ошо ар бир ТСЖнын отчетту чыгарсын деп ушундай жаздым эле. Бул эмнеге керек? Себеби башка, мисалы, башкалар дагы ошону көрөт да. Кээ айтышы мүмкүн, жок, мага отчетту берген жок, а бирок далил керек да, берди деп. Мына сайтында чыгарды деп ушуну айтса болот да. Бул бир, экинчиден болсо, мэрия дагы уже жергиликтүү орган карап турат. Отчетту берип атышабы же бербей жатышабы убагында. Бербесе убагында, анда мен айткандай ошо айыппул салынат. Айыппул салынат. Ошондо менимче сезип баштайт да. Азыр болсо эч ким эчтекени кыла албайт экен. Себеби биз бүт баарын жалпы чогулушка шылтап койдук да. Жалпы чогулуш чечсин, отчетту бербесе дагы алар өзүлөрү эле чогулуп, өзүлөрү эле чечсин деп ушуну айтып атабыз. А негизи чогула албайт. Себеби убакыт көп кишилерди жок кандай чогулуп, барып, ошол талкуулап, чогулабыз десе дагы аны оп-оңой экен, мындай алдашты. Бирөөгө айтасың саат 6-да чогулабыз, бирөөгө айтасың 8-те, и ушундай таратылып кетет да. Чогулуш болбой калат. Ошон үчүн мен ушундай рычагтарды киргизип атам. Финансылык отчет боюнча бул жерде биз айтып атабыз, банктык счеттор ал дагы купуя болбош керек. Банктык счет канча каражат топтолду, ошол жерде канча кетти, каяка кетти, ошол ар бир ошол ТСЖнын мүчөсү көрүш керек, билиш керек. Азыр керек болсо комплайнс аркылуу ошону көрсө болот. Ошо отчеттуулук боюнча Далалбаевич, эми кайсы мамлекеттик орган көзөмөлгө алат ошонун финансылык отчеттуулугу боюнча? Жергиликтүү орган. Себеби биз мамлекеттик органдарга бере албайбыз. Бул жергиликтүү орган караш керек. Биз айтып атпайбызбы азыр, бул коммерциялык эмес уюм, өзүлөрү эле чечиш керек, андай болбош керек. Себеби бул жерде каржы маселеси болуп атпайбы? Элдин акчасы болуп атат. Алар жергиликтүү маселени чечип атышат. Алар ошон үчүн чогулду да. Далалбаевич, ошол боюнча дагы бизде конкреттүү сунуштар бар. Негизи бул жеке тарапта. Анан жеке тараптын мамлекеттик органдын өкүлдөрү барып, муниципалдык кызматтын өкүлдөрү барып, аны көзөмөлдөгөнгө эч кандай укук жок да. Ол негизи жок, көзөмөлдөгөн мүмкүн эмес, но бирок хотя бы мындай жардам берип турганга же ошол эле милдеттерди биз жазып атабыз, сайтка ийилгенге ошо отчетторду эмнеге болбойт? негизи идеяны демилгени колдойм Дастан Далалбаевич. Менде дагы конкреттүү бул боюнча сунуштарым бар. Мен дагы ушул кызыктарымын ушул законопроекттин жаңыланышына жана азыркы заман талабына ылайык мыйзамдарга шайкеш келишинечи. Чоң рахмат. Бул боюнча мен дагы сизге өзүнчө отуруп бул боюнча талкуулайлы. Ооба. Анан акыркы суроом болсун, мына жеке жарандардын маалыматтык персоналдык данныйлары купуялуулугу боюнчачы кантип көзөмөлдөп, кантип корголот? Азыр ар бир ТСЖ ошол каттоодон өтүш керек. Бизде атайын ошол маалыматтык агентство по защите персональных данных деген бар, да? Ошолорго барып катташ керек ошол жерде. Анан мен айтып атпайм, бул жерде санариптештирүү биз маселени киргизсек, Минцифры бизге жардам берсе, биз атайын ушундай платформаны түзсөк, анда ошол жерде ошол маселе дагы чечилет менимче. Урматтуу кесиптештер, негизи ал биринчи окууда азыркы концепциясын колдоп беришиңиздерди мен дагы суранам. Анткени бул шаардан депутат болуп келген биздин ар бир кесиптешибизге абдан маанилүү, кызыктарыбыз ушул тармакка бир жөнгө салынышына. Анан ушул проектиге биз дагы өзүбүздүн сунушубузду кошуп, жакшы дагы иштеп, дагы да кемчиликтерди жоюп туруп, жакшы долбоор кылып защита кылабыз. Рахмат. Чоң рахмат.